Саламатсыздарбы? Мен Атыжон Мыдырисаков, мен бул жолу Ош облустук прокуратурасы жөнүндө сөз кылгым келип турат. Анткени Ош облустук прокуратурасында дагы мындай алешемдиктер өтө көп. Анын бардыгын азыр көргөзүп беремин. Азыр мына видеону көрөсүздөр, көрүп отурганда ойлошуңуздар мүмкүн. О, Ыдырыс жөндөн жөн эле кирип алып, прокуратурага өзү эле асылып атат. Жанагы өзү эле сайылып атат. Өзүнөн өзү эле ушул мындай бир шылтоо таппай эле, асылганга бир себеп таппай эле кыйналып атат деген ой болушу мүмкүн. Видеону көрсөңүздөр аны түшүнөсүздөр. Бирок азыр баштап видеону көрө берели, көрүп бүткөндөн кийин анан анын себептерин, эмне үчүн ушул нерсени кылып атканымды, эмне үчүн Ош облустук прокуратурасына мен начар баа берип атканымды, анан прокуратура өзү башкалардан талап кылган нерсени өзү аткарбай аткандыгын азыр четинен мындай аягында айтып берейин. Жүрүңүздөр. Урматтуу боордоштор, Орусияда Айдент аттуу клиника бар. Ал клиникада накта өзүбүздүн дарыгер жигит кыздар эмгектенишет. Ошондуктан Айдент клиникасына эч кооптонбой кайрыла берсеңиздер болот. Бардык 12 мүчөңүздүн саламаттыгын камсыздоо үчүн бул клиника жалаң жаңы жабдууларды жана адистердин эң мыктыларын топтогон. Клиника апта бою таңкы 9-дан кечки 9-га чейин эс албай иштейт. Дареги Москва шаары, Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Баса, менин атыман барган бейтаптарга 20% арзандатуусу да бар. Айдент сиздин саламаттыгыңыздын сакчысы. Азыр биз Ош облустук прокуратурасына келдик. Ош облустук прокуратурасында элге кандай шарт түзүлгөн? Негизи эле прокуратура элди кантип кабыл алат? Мисалы, мени кантип кабыл алат? Ошону көргөзүп берели. Негизи мындай киргенде Ош облустук прокуратурасы мына жолдун боюнда жайгашкан, Ленин көчөсүндө. Анан бул жака жанагы эмени коюшкан. Өздөрүнө стоянка бар. Анан ошол жака кирип кетип аткан жерге мына жерде кирпичти коюп коюшкан. Бул жака башка бөтөн адамдын машинасы кирбесин деген белги. То есть булар өздөрүнө максималдуу шарт түзгөн да. Мына чоң жол, элдин баарынын машинасы мына жакта туруш керек. Бирок бул жака мына кирпич коюлган. Бул жака кирсең болбойт деген. Бирок мунун канчалык юридикалык күчү бар билбейм. Муну жөн эле баягы кожо көрсүнгө же болбосо мындай бир адамдарды үркүтүш үчүн эле, коркутуш үчүн эле коюлгандай. Бул жака кирсе болбойт экен да деп бөлөк бөтөн адам келсе, машинасын койбойт да. Мына жакта пробка болсун, автотыгын болсун, парковка жок, бала болуп кеткенде да бул жака кирбесин деген маани. Булар шартты бир гана өзүнө түзүп атышат. Булар шартты жарандарга түзбөй атышат да. Жарандар наркы жактан эмне болсоң ошо бол, бирок мына жака кирбегин деген белги. Андан сырткары булар бир жакшы жери мындай кылып эки беседканы коюшкан. Эгерде прокуратурага чакыртса, адатта булар кандай кылышат? Прокуратура мындай кылат. Паланчы, сиз эртең саат паланча күнү сиз саат 8-ге Ош облустук прокуратурасына келип калыңыз дейт. Бичара кээ бир айыл өкмөттөр келет. Келип, анан качан мени кабыл алат экен деп, ал таң атпай саат 6-да туруп алып, же 5-те туруп алып. Анан кийин бир алыска айыл өкмөттөн баягы Нивасы менен монантип тарактап анан келет дагы келип отурат ушул жерге. Мени качан кабыл алат экен деп. Саат 1 болот, 2 болот, 3 болот, 4 болот, анан кийин бир малдан кабыл алат. Ошого чейин ушул жерде отурат. Ушундай беседка бул. Күтүү отургучу. Бирок муну кылып койгонуна рахмат дейсиң, бирок эң эмеси муну дагы ушу прокуратуранын зданиясынын ичине кылган эмес, сыртка кылган. Муну короонун ичинде эмес. Азыр кирип көрөлү, бизди кандай кабыл алат. Жүрүңүздөр. Саатты карап койдуңуз. Саат 6 боло элек. Демек дежурный прокурор отурат. Не кыласың тартып? Жөн эле мындай. Саат 5-тен 41 өттү. Кече эле айткан. 6-га чейин биз мына жерде отурабыз. 6-дан кийин анан кабинетибизге киребиз, бирок ошондо дагы 7-ге чейин кабыл ала беребиз деген. Кече мына жерде кароол айткан, 6-дан кийин приемдорду адамдарды прием кылбайт деп. Даже бизди, сиздердичи мына бияктан келгендерди кароолу дагы жинди кылат да. 6-дан кийин эме болбойт. Азыр мен келе атсам, сразу айнекти эмени карап атат, саатты карап атат, 6 болуппу, болбопту деп. Азыр мынаны караңыздар, жабык. Саат мына дагы көргөзөйүн сиздерге. Мына 5-тен 41 өттү да. Мен ушул айткым келет да. Мына Зулушев азыр элдин баарын текшерип атпайбы, арыздарды кабыл алып атпайбы? Баштап өзүнүн ушу кол алдындагы, өзүнүн аймактардагы ушундай өкүлчүлүктөрүн бир катар карап, бир иретке келтирип койбойсузбу дейм да.
Анан телевизорго чыгып алып жана кыргыз тили эле дейсем, кыргыз тили туура керек, бирок кыргыз тилин алып жүрүүчүлөргө дагы мындай кам көрүп коюш керек да. Прокурордун бул жакта өзүн билгенин кылып атса, прокурор эмес, мына жакта кароолу, прокуратуранын кароолу элди ишин кылып атса. Саламатсызбы? Сиз дежурбу? Дежур көчөдөн кабыл алабы же мына кабинеттен кабыл алабы? Саламатсызбы? Менин атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Сиздерге келдим эле. Маселен мен көчөдө айтпайынчы, мен адаммын го, акыры мен кишимин го. Мен мына жерде сиздерге биз акча кетирип, мондай кабинет куруп берген элек да ушу. Мага ошогон келген болсо бир бечара, ушу жерге киргизип алып кабыл алсын депчи. Ачыңызчы. Ал неге ачык турган жок азыр? Мен ошону түшүнбөдүм. Бизди прокурордун өзүнө киргизип койсоңуз жакшы болот эле. Исаков Ыдырыс. Ыдырыс. Не маселе боюнча? Жеке маселе боюнча. Мен сизге айткым дагы келбей атат. Себеби сиз мени өтө начар кабыл алып атасыз. Жеке маселе? Ооба. Азыр сизден бирок жооп алгым келет да. Сиз бүгүн нөмөтчү болсоңуз, саат канчадан канчага чейин отурушуңуз керек ушул жерде? Сиз саат канчадан канчага чейин ушул жерде отурушуңуз керек? Мына нөмөтчү прокурордун кабинети да, туурабы? Ушул жерде саат канчадан канчага чейин отурушуңуз керек? Сиз нөмөтчү катары. Сиз отуруп күтүп туруңуз да? Жок, даласы тең сизде. Жок, сиз өзүңүз күтүү бөлмөсү. Биз ушул жерде отурабыз. Отурбайсызбы? Жок, биз отурбайбыз. Мен тургум келип атат. Азыр сиз саат канчадан канчага чейин ушул жерде кабыл алып отурушуңуз керек? Сиз эмне маселе боюнча келдиңиз? Жок, сиз саат канчадан канчага чейин ушул кабинетте отурушуңуз керек. Ошону айтып коюңузчу мага. Сиз прокурор бересизби? Жок, сиз нөмөтчү прокурор катары мынау кабинетте саат канчадан канчага чейин жарандарды кабыл алып отурушуңуз керек. Өзүңүздүн милдетиңизди айтып коюңузчу, сураныч. Биздин милдетибиз бул жерде жарандарга келгенде кабыл алабыз. Жарандарды. Жарандарды алып киребиз ал жака, арыздар боюнча. Кайра алып чыгабыз, ошол ишибиз. Эртең мененки саат 8ден баштап, кечки саат 8ге чейин. Анан эмне үчүн азыр сиз мени азыр көчөдөн кабыл алып атасыз? Сизди бул жака киргиздим го мен. Мен суранып, талап кылып атып кирдим да мен ушул жергечи. Анан азыр мени прокурорго киргизип коюңуз. Өзүңүз айткандай отуруп турам мен. Урматтуу Зулушев мырза, азыр мени кабыл алганын көрдүңүз да сиз. Бой uzun жигит экен. Анан адатта билесиңер, баягы бойлуулар, баягы бою кичинеректерди мынтип эле бул басмырлап карайт да. Азыр отур деп атат. Мен неге отурушум керек? Неге мени прокуратуранын кызматкерлери ушунчалык басмырлап, басып, ушунчалык баягы өзүңдүн келгендеги мындай духуңду дагы, өзүңдүн адам катары адам экениңди, өзүңдүн яңды ушунчалык сындырып, басып, езип туруш керек? Эмне үчүн андай мамиле болуш керек? Мен эми арызданайын деп, буларга бир даттанайын деп, же бирөөдөн жабыр көргөн болсом, мен ушулардан жардам сурап, ушулар мага болушат деген үмүт менен, ушулар мени угат деген үмүт менен келем да, отур деп атат. Мисалы ушундай мамилеге менин ордума азыр любой эле бир даттануучунун ордуна башкы прокурор өзүн коюп көрүш керек да ордуначы. Башкы прокурор мындай бечара болуп келип, саламатсыздарбы, мени нөмөтчү прокурорго киргизип коесуңарбы? Анан мен ушудан бир арыз жазайын дедим эле ошого. Кабыл алып коёбу экен деп кирсе, анан отур деген сөздү укса, Зулуш өзү кандай абалда болот эле дейм да. Мына аймактардагы сиздердин мындай элге кылган мамилеңиздер ушундай эле. Урматтуу Зулуш мырза, сиз эми баягы адилеттүүлүк үчүн, мыйзамдуулук үчүн деп атпайсызбы? Мына мыйзамдуулук аймактарда. Да бир нерсени айткым келет да, өзү негизи мен эмес, жарандар эмес. Биз го эми бүжүрөп жүрүп көнүп калганбыз. Биз бүжүрөп эле жүрөбүз. Биз эмес, кээде мындай аркы жакта отурсаң, милиция кызматкерлери дагы мындай бир папканы көтөрүп алып, мынтип бир позасы өзгөрүп, бечара болуп кирет да. Биз эмес, жөнөкөй жаран эмес. Мына желкесинде погону бар милиция кызматкерлери бүжүрөп кирет прокуратурага. Коркуп кирет. Ушунчалык мынтип кысынып кирет.
Себеби прокуратурадагы отношение ушундай. Прокуратурага аябай чоң полномочия берилген, мүмкүнчүлүктөр берилген, функциялар берилген, ушундай полномочиялар абдан чоң берилген. А бирок аны пайдалануу ушундай да. Келатат? Жо, мен камерасыз, мен эмне кылам, мен без камера? Бизге прокурор өзү келет. Тергөө маселе боюнчабы? Ооба, тергөө маселе боюнча. Ошол тергөөнүн күрүшү демесинде чакырып коет да, замдыч. Тергөө маселе боюнча. Тергөө боюнча прокурордун орун басарбы? Эми жеке маселе боюнча деп Мен жеке маселе дедим. Себеби сизге айткым келген жок, себеби сиз мени өтө начар кабыл алдыңыз. Тергөө боюнча өзү негизи келдим. Мага прокурор болбосо, зам прокурор мени кабыл алышын каалайт элем азыр. Да бир күлкүлүү, реалдуу нерсени айтып берейин азыр. Жалал Абадтын прокуратурасында мындай кирсеңиз, ушундай жарандарды кабыл алуучу жеринде, нөмөтчү прокурор отура турган жеринде кондиционери бар экен. Ошон үчүн ал жерде отуруу жагымдуу экен. Ал жерде прокурор отурат экен. Мен көрдүм, 2-3 жолу бардым, прокурор отурат. Бул жерде кондиционер жок экен. Азыр муну терезе жабык, бул эшик жабык, наркы терезе жабык, наркы эшик дагы жабык экен. Мунуну азыр мен ачтым. Бул кабинетте отуруп болбойт, мүмкүн эмес. Бул жака кирсең башың ооруп чыгат. Демек, бул жерде бүгүн нөмөтчү прокурор бүгүн отурган жок деп эле айта алам да. Эгерде отурган болсо бул жерде отура албайт, жарым саатта эси болуп жыгылып калат. Мынтип ачып алып отурсаң болот. Айнек бүгүн ачылган эмес. Демек, бул жерде мен прокурор бүгүн отурган жок деп эле айтам да. Мына мен азыр ачтым, эми бир аз шамал жүрүп кичине болду. Бул жерде мээ эмес, бүтүндөй дене кайнап кетет. Мына жерде регистрация граждан деп турат. Ага бизди жазган жоксуз. Кагазыңызга калем менен жазып алып киргизиңиз. Ал жерде мындай, сиз арыз болсо, например, жазуу иретин арызыңыз. Арыз катта сизде личный приемга отуруп атпайбы? Андан кийин чыксаңыз, анан кийин Жок, билбейм ушу. Мен ушундай деп эле коем да. Мен уялам ушундай дейм. Прокурор өзү ушунда? талаш деп коеюн. Жок, прокурор өзү да. Саламатсызбы? Сиз бул жакка келип калгансызбы? Кандайсызбы? Жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз. Мен формага келип атам. Формада жүрөйүн деп атам. Ооба. Так, мен тааныйсыз. Атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Ооба. Так, кое берейин, Ооба. Сиз даярсыз, такшалган кишисиз. Эмне боюнча посмотрим. Азыр мен негизги маселеге өтөрдөн мурун азыр жөнөкөй өзүңүздөргө тиешелүү бир маселе жөнүндө айткым келет. Мен кече келдим. Саат 6-дан 10 мүнөт өткөндө келдим. Кечүүбү. Келсем, кароолуңуздар айтты, биз 6-дан кийин эч кимди кабыл албайбыз деп. Анан сайтыңыздарга кирсек, жок, кабыл алат экенсиздер. Анан ошол бизге окшогондуу же жөнөкөй жарандарды керек болсо ошол кароолуңуздар дагы жөн эле көзүн оюп, адаштырып, заблуждениеге апарып кое береби деген. Ошого сиздер ошондой укукту берип койгонсуздарбы деген суроо да. Жок, андай укук берилбейт да. Азыр мен келдим. Келсем, кароолуңуздар отурган Дежур бар экен. Дежур жок экен. Азыр дежурга жетебиз. Кароолуңуздар биринчи эле саатын карады. Дагы жакшы 6-га жете элек экен, анан кийин айла жок, азыр чакырам деп дежурду чакырды. Мен ошодон сурагым келет. Ушул кароолго ошондой укукту кимиңиздер бергенсиздер? Мындай укук берилген эмес. Анан неге ал жарандарды адаштырып, көзүн оюп 6-дан кийин кабыл албайт? Кызматкерлер жумушчу күнү 6-да бүткөндөн кийин деле 8-9-га чейин иштеп отурушат. Ооба. Анда ушул кароолуңуздарга бир чара көрүлөбү? Хорошо билдик. Кандай чара көрүлөт эми? Эми карайбыз. Кандай ситуацияда эмне себептен ушундай айтып беришкен силерге карап көрөлү. Макул, эми келип Ыдырыс кароолго асылат дебеңиздер. Эми дежур нөмөтчү прокурор боюнча. Нөмөтчү прокуроруңуздар кече дагы ордунда жок эле. Кече 6-дан 10 мүнөт өткөндө келгенде. Азыр бүгүн дагы ордунда жок экен. 6-га чейин турат. Нөмөтчү прокурор. Бүгүн бирок 6-га чейин келдим мен. Жок ордунда. Ал айтып атат, ал сырттан кабыл алып атат. Биринчиден, экинчиден өтө орой кабыл алып атат. Биз суранып, талап кылып атып, анан кийин жанагы жарандарды кабыл алуучу каанасына кирдик. Кандай жок. Кандай немеде орой дегениңиз? Орой дегенибиз
айта бер ушул жерде кабыл алам, айта бербейсиңби деген маселе. Анан экинчиси отур дейт, ушундай отур. Биринчиден ошол жерде кабыл алат, атайын курулган. Анан ордунда жок дегениңер, да, действительно, эгерде келген маселе боюнча кандайдыр бир материалды караш керек болсо, мурун карыздарын такташ керек болгон болсо, канцелярияга же прокурор отделге же начальник бөлүмдөргө кирип талаш этиши мүмкүн. Кызматкер бияка кирет, дежурный ал жерде чыгып, кирип, канцеляриядан керек болсо облус прокурорго чейин кирет, тактайт. Кимдир бирөөлөрдү облус прокурорго жемага алып кирип да калышы мүмкүн. Ошол учурда времени жагып турат. Азыр эми мен бир эле сиздерден эмес, кечээ мен эмеге Кара Суга бардым. Кара Сууда деле ошого окшогон прием да. Анан ошодон улам айтам да, сиздер эми жарандардын укугун коргойм деп отурган мекемесиздер. Анан өзүңүздөрдө ушундай баскынлоо болуп атат да. И отношение өтө эле жанагындай. Мисалы мен дагы бир мисалды айтайын. Кара Суунун дагы жанагы ош шаардыктын барып карасам, эшигинин алдында жарандар үчүн бир скамейка жок. Артына кирсеңиз, өздөрү үчүн фитнес зал, ашкана, жанагы скамейкалар бардыгы бар. Фитнес зал дегенер кандай? Мисалы шаардык прокуратуранын артына өтсөңүз, фитнес залы бар. Душ менен. Эми шаардыкны көрбөп турмун, ошону айта албайм. Мен ошодон улам айтам да, жарандарга өздөрүнө кылынган шарттын жок дегенде 10дон 1-ин жарандарга кылып койсоңуздар болот эле деген да. Ал жөнөкөй мамиледен баштап кадимки түзүлгөн шарт жок дегенде бир беседка жок. Эми хорошо, эми шаардыкына мен жооп бербейин деп атам. О областной прокуратуранын алдында уюштуруп койгонго аракет кылганбыз. Аны дагы мүмкүн болушунча дежурствон деле, эми жөн ал жерде машина өтөт, башка дегенде мындай немеден да. Биринчиден, экинчиден колдон келишинче келген адамдарды баягы блогер болобу, жөнөкөй адам болобу, биз жөнөкөй кабыл алганга аракет кылабыз. Себеби келген блогер деле колдон келишинче жөнөкөй келиш керек. И бу жерде отурган кызматкер деле колдон келишинче жөнөкөй болуш керек. Мен эми сиздерди Мисалы үчүн силер өзүңөрдүн проблема менен келбейсиңер. Кимдир кандайдыр бир проблема менен, кимди кайсы бир адамдын проблемасы менен тиги менен келесиңер. Туура укканга биз милдеттүүбүз. И ошого жараша иш аткаранга дагы ушундай немеде. Так, өзү Кыргызстанда сөзүн ачыгын айталы мындай болуп калган. Мисалы госрегистрге барсаңыз, же болбосо ЗАГСка барсаңыз, же болбосо МРИОго барсаңыз, же болбосо мынау жарандагы актыларды каттай турган жанагы цондорго барсаңыз, ошол жерлерде жалаң прокурорлордун кыздары, же аялдары, же келиндери иштейт. Же болбосо бажы кызматкерлеринин кыздары, келиндери, же балдыздары ушулар иштейт да. Жалаң ушул прокуратура кызматкерлеринин, улуттук коопсуздук кызматкерлеринин, бажы кызматкерлеринин, салык кызматынын аялдары, балдыздары, келиндери мына ошол жактарда иштешет. Элде ошолор тейлейт деп ойлойбуз да, алар тейлебейт экен да, көрсөчү. Ушу барактатса секи мындан шашпай талыкшып отурушат, эл бул жакта көзү базылдап күтүп отурат да. Анан мына жактарга келсеңиз, мына прокуратурага келсеңиз. Прокуратура деген өзү негизи бир мекемени айтып береличи, бул эмне кылат? Бул жарандардын укугунун сакталышын, жарандардын укугунун корголушун көзөмөлдөй турган, ошону камсыздай турган орган. Бул милиция сенин укугуңду бузуп койгон жокпу? Башка мамлекеттик органдар сенин укугуңду тепсеп койгон жокпу деп көзөмөлдөй турган орган. А бул жерге келсеңиз, бул жерде кароолунан баштап сиздин укугуңузду тепсейт да. Көрдүңөр кечээ. Бул жердин жанагы мына кароолу, ушу кароолу дагы чоң да. Наркы жак жөнүндө сөз жок эле. Кароолуна келсеңиз, ушу кароолу биринчи эле кароолду жолуктурасыз кирсеңиз. Келсеңиз ошол дагы, сен эмнеге келдиң? Саат 6 элек болду деп, же болбосо саат 6 болду, 6-дан кийин кабыл алынбайт деген сөздөр турат да. Же болбосо айтат, 6:30-дан кийин кабыл алынбайт деп. Кана ошол каерде жазылып турат, 6:30-дан кийин кабыл алынбайт деп. Башка прокуратура саат 7:30-га чейин кабыл аласың деп турат. Прокуратуранын өзүнө кирсеңер айтат жетекчилери, 8-9га чейин биз иштейбиз ушул жерде деп отурат. 8-ге чейин кабыл алам деп отурат. А булар 6:30-дан кийин жок, кабыл алынбайт деп элдин көзүнө оюп отурат да. Андан кийин ушул нөмөтчү прокурорлор, алардын элге кылган мамилеси ушул. Азыр көрдүңөр. Андан сырткары мисалы киргендеги шарт. Булго эми азыр мынау башка прокуратура мекемелеринде, мисалы Кара Сууда, же болбосо Ош шаардык прокуратурасында эшигинин алдында бир беседка жок. А булар мына Ош облустук прокуратурасы.
беседканы кылган, бирок мынаны көчөгө кылып койгон. Ушу көчөдө отур, мына биз жака жакындаба, жолобо мунун ичине деп, короонун ичине кирбе деп. Кыскасы ушундай, урматтуу мынау көзөмөл органдары. Элди биз коргойбуз, биз ушу элдин укугунун сакталышын биз көзөмөлдөйбүз дейсиңер, бирок өзүңөр бузуп эле отурасыңар, ачыгын эле айталы. Тепсеп эле отурасыңар. Өзүңөргө кылынган шарттын 1/10 элге кылынган эмес, эл үчүн жасалган эмес. 1/10 дагы жок. Азыр эми Ыдырыс бир жолу эле ар кимге сайлып болбой калыптыр дебеңиздер. Мен адамга адамча мамиле кылынышын гана талап кылгым келет. Себеби биз адамбыз. Прокуратура биз үчүн, биздин укугубуздун камсыздалышы үчүн иштеп айлык алып отурат. Ошондуктан азыр көрдүңөр бизге ушул Ош облустук прокуратурасындагы нөөмөтчү прокурор кандай мамиле кылганын көрдүңүздөр. Ошон үчүн мен кирдим азыр. Мага бул мамиле жакпайт деп айттым. Зам прокурорго айттым. Анан чыгып мына жерде кайрадан анан монтип арыз жаздык. Ошол кызматкерге чара көрүп беришиңиздерди талап кылабыз деп. Анткени мындай болбойт. Биз адамбыз. Биздин ар бирибиздин мындай кадырыбыз бар. Ар бирибиздин намысыбыз бар. Ар бирибиздин өзүбүзгө жараша сыйыбыз бар. Ошол сыйыбыз өзүнүн ордунда туруш керек деп эсептейм. Анткени биз мал эмеспиз, биз кылмышкер эмеспиз. Кылмышкер болсоң дагы кылмышкерче эми жок дегенде бир кичине укуктарың калат ошондо деле. Ошол укуктар сакталыш керек жок дегенде. Анан кийин келсең, отур деп, жолбосом мен ушул жерде кабыл алам, эмне болду деп андай кабыл алуу болбойт да, аны биз кабыл албашыбыз керек. Мындай мамилени биз кабыл албашыбыз керек. Мындай мамиле болбош керек. Биз мамлекетпиз биз. Биз прокуратура деген укукту эң сыйлаган, адамдын укугун эң азиз, эң ыйык деп эсептеген, ошондой адам укугун эң негизги баалуулук катары көргөн органыбыз ушул, эң таянганыбыз ушул. Демек булар башкалардан башкачараак, башкалардан дагы билимдүүрөөк, маданияттуураак болушу шарт эле. Азыр Кыргызстанда бардыгы тескери. Прокуратура бул укукту эң басмырлаган, эң адамдын укугун ушинтип тепселеген органга айланып калган. Аны мойнубузга алышыбыз керек. Аны мынауга окшогон ар бир мисал, ар бир кабыл алуу көрсөтүп турат. Эми мен мынауга чара көрүлүшүн ушу Зулушевтан талап кыламын, күтөм. Өзүңүздөр азыр көп болдуңуздар. Бирок эми камерага баягы ошол Ош облустук прокуратурасындагы алешемдиктердин бардыгы эле түшө берген жок. Бардыгын түшүрө алган жокпуз. Бирок эми мен четинен азыр түшүндүрүп берейин. Биринчиден, мен эшиктен киргенде ошол нөөмөтчү прокурор өзүнүн ордунда жок болуп чыкты. Бул биринчи мындай алганда эреже бузуу. Андан кийин нөөмөтчү прокурорду чакыртыш үчүн кароолго кайрылдык. Кароол ал жерде прокурордун, нөөмөтчү прокурордун милдетин аткарып калган. Ал кааласа жок, бүгүн иш бүттү деп кое берет. Биз саат 6-да барсак, айтат, жок, саат 6-дан кийин эч кимди кабыл албайбыз деп. Өздөрү 7:30-8-ге чейин отурабыз дешип атат. Жарандарды кабыл алабыз дешип атат. Ага чейин эле элди көзүн оюп, мынтип узатып кое турган ошол жерде кароол отурат. Кароолго аябай суранып, талап кылып атып, акыры нөөмөтчү прокурорду чакыртып алдык. Чакыртсак, ал келип, ошол жанагы атайын бөлүнгөн, атайын даярдалган нөөмөтчү прокурордун өзүнүн кабинетинде кабыл албай атат бизди. Ал эшиктен эле айта бергиле, неге келдиңер, кимге келдиңер деп эшиктен турат. Бул экинчи эреже бузуу болуп саналат. Үчүнчүсү, кирсек бизге орой мамиле кылынды. Ал эми камерага жакшы түшпөй калыптыр. Бирок эми орой экенин мен ошол жерде отуруп, ошол жерде өзүм мына жон терим менен сездим. Төртүнчүсү, бул нөөмөтчү прокурор ошол жерде отуруп жазганга кагазы дагы жок экен, ручкасы дагы жок экен. Ал жерде каттоо журналы деп турат. Мени каттоо журналына каттаган жок. Бул эртең мен мисалы келсем, же сиз барсаңыз, баягы каттоо журналга түшпөсө, эртең бул келген жок, мындай жаранды биз көргөн жокпуз деп койсо боло берет. Катталган жок деп койсо боло берет. Ошондуктан каттоо журналы сөзсүз турат. Ага ар бир кайрылган жаран катталыш керек эле. Ал нерсе болгон жок. Бизди ошентип каттаган жок. Ал болгону бир кичинекей алакандай кагазына карандаш менен ошол сиздин атыңыз ким эле? Исаков Ыдырыс. Макул, азыр кирип айтам деп анан өзү кирип кетип атат. Ал өзү кирбеш керек. Ошол жерде каккан казыктай болуп сайылып отуруш керек эртеден кечке. Анан кийин сиз кимге, прокурорго келдиңизби же зам прокурорго, эмне маселе менен, ушундайбы? Макул деп өзү алар менен байланышып, сизге ушул Ыдырыс Исаков деген же Асан деген же Үсөн деген бир жаран келиптир.
кабыл алып коюңуз деп киргизип берип өзү ошол жерде отуруш керек болчу. Андай болгон жок. Негизи эле андан сырткары ошол нөөмөтчү прокурордун мынау көкүрөгүндө анын аты жөнү жазылып туруш керек эле. Ал дагы жок. Анан кийин ал нөөмөтчү прокурордун үстүнөн арыз менен кайрылабыз десек, кагаз жок экен. Өздөрүнүн баягы стандарттуу жанагындай титулдук баракчасы болот. Мына ошондой баракча жок. Жөн эле 2 барак кагазды ичкериден чуркап атып алып таап чыгышып, анан ушуга жазыңыз деп карап отурушту. Мындай болбош керек эле. Прокуратура өзү, мисалы, милицияга барганда, айрыкча эми прокуратура бул милиция кызматкерлерин көзөмөлдөйт. Милициянын ээзи болот, жөн эле канын ичет. Муну неге жок? Муну неге мына жерде отурган жоксуң? Неге мына жарандын арызын кабыл албай койдуң деп. Өздөрүнө келгенде ал өздөрү башкалардан талап кылган эреженин бирин дагы аткарбайт экен да. Анан мына Зулуш мырза көп айтат да, ушул мен мыйзамдуулукту көзөмөлдөйм. Мыйзамдуулук бардыгынан бийик турат. Мыйзамдын талаасынан чыкпайлы, мыйзамдын сызыгынан аттап өтүп кетпейли деген сөздү көп айтат. Аны сиздер деле угуп жүрөсүздөр. Анан бирок эгерде ошол мыйзамды мына Зулуш мырза элден талап кылса, элден талап кылардан мурун өзүнүн кызматкерлеринен талап кылса жакшы болот эле. Менин билишимче байкоомдо ушу бир бүт Кыргызстан боюнча, өлкө боюнча бир 1,5 миңдей ушу прокуратура кызматкери бар. Ушу 1,5 миң адамды көзөмөлдөй албай отурат деп айтат элем да, урматтуу ушул Зулуш мырзага. Анан ушул жактарын өзүңүз көзөмөлдөп койсоңуз. Себеби барган жерде, кайсы жерге барсаңыз, нөөмөтчү прокурор жок болуп чыгат, же болбосо кулптап алган болот, эч ким жок. Кирсеңиз жарандарды кабыл алганга, жарандарды мындай жаан болот, суу болот, шамал болот, бир аптап болот. Ошондой учурда мындай бир прокуратурадан бирөө чыкканга чейин, же аны кабыл алганга чейин, же кезек күтүп, ошол жерде бир көчүк басып кичине отуруп турайын десең, бир скамейкасы бар прокуратураны мен али көрө элекмин чындыгында. Бардык жерге барсаңыз ушул жарандарга мындай бир малдай мамиле кылган көрүнүштү көрөбүз. Бардык жерде кароолдор бий элге, ошо кире беришинде. Кароолдон эптеп өтө алсаңыз, анан кийин ичкерде прокурор кабыл алат, анда уже сөз башкачараак болот. Эми бирок биз ошо астанасына гана жеттик, ошо астанадагы маселелер ушундай. Мен азыр прокуратуранын ичиндеги ички иштери, кайсы иштерди мыйзамдуу карап атат, мыйзамсыз карап атат, кайсы ишти жаап койду, мыйзамдуу жапты, мыйзамсыз жапты, ал маселеге али киришкен жокмун. Мен болгону жарандарды кабыл алып аткандагы эң астанасындагы абал жөнүндө гана сөз кылып атам. Ошо астанадагы абалды дагы биз жакшына ошол өзүңүздөр бая положениеге жазгандай абалга жеткире элексиздер. Өзүңүздөр талап кылган жерге жете элек али. Бирок милицияны аябай эле эзесиздер, урматтуу прокуратура кызматкерлери. Биз билебиз бардыгын. Угуп жүрөбүз, көрүп жүрөбүз. Бүгүн эле жаралып калган жокпуз. Ошондуктан башкадан талап кылган нерсени баштап өзүңүздөр аткарып койсоңуздар, биз разы болот элек. Биз дагы мындай салык төлөөчү катары, Кыргызстандын жараны катары, сиздерге ошол бийликти ишенип берген адам катары биз сиздерден ошол өзүңүздөргө жазган эрежени, башкалардан талап кылган эрежени өзүңүздөр баштап аткарып койсоңуздар дейт элек. Бар болуңуздар.